Assalamu alaikum, урматтуу биздин YouTube каналыбызды көрүүчү мекендештер, агалар, инелер, жалпы көрөрмандар. Жараткан Кудай мүмкүнчүлүк берип, бүгүн YouTube каналыбыздан сиздер менен жолугуп турганыбызга кубанычтабыз. Урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, жуманын аягында Facebook сайтынан бир инсан жөнүндө гана маалыматтарды көп окудум. Ал инсандын кылган иштерин каралап, ал инсандын YouTube каналынан мынча акча алат экен, анан бирөөлөрдүн заказын аткарат экен, анан андай мындай деп эксперт болгон эксперттердин көптөгөн куру жала постторун окуп, кээ бир учурда ушунчалык төмөн түшүп кеткен эл болуп калдыкпы деп өкүнүп да, кайгырып да койдук туугандар. Ал инсан ким десеңиздер, биздин досубуз, кесиптешибиз Улукбек Карыбек уулу. Улукбек Карыбек уулу жаштыгынан өтө өрт, сөзүнө бекем турган, динин сыйлаган, мыйзамын урмат кылган, Кыргыздын керегине жаралган бир инсандардын бири туугандар. Бүгүн туугандар, коррупция менен күрөшүп атабыз. Коррупциянын жүзүн ачабыз. Коррупционерлерди ишке албайбыз. Коррупцияга батып кеткен, пара менен жашап калган, кесибине таянып алгандарды биз иштетпейбиз, аларды кайра иш ордуна отургузбайбыз деп убадалар тонна берилип атат. Жана ошол коррупция менен күрөшөбүз деген мамлекеттик кызматкерлерибиз бар, мекендештерибиз, бир туугандарыбыз бар. Мына ошолор кыла албаган ишти бүгүн биздин Кыргызстанда Улукбек Карыбек уулу кылды десем адашпайм туугандар. Өзүңүздөр комментарийден ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Жана бул видео блогторду башка бир туугандар менен сөзсүз бөлүшүңүздөр. Анткени сиздердин бөлүшүүңүздөр биздин каналдын өсүшүнө көмөктөшкөн болосуздар туугандар. Жана эли журтубузга тагыраак маалымат жетиштигине сиздер себепкер болосуздар. Урматтуу туугандар, караңыздар. Мамлекеттик органдар бар. Биздин коопсуздугубузду караган, биздин ушул өзүнүн кесибине таянып, кесибинен кыянаттык менен пайдалангандардын жүзүн ачып, ошолор менен күрөшөбүз деген мамлекеттин бюджетинен акча жасап, акча алып, айлык алып, бала чакасын багып аткан мекендештерибиз бар. Бирок ушулар кыла албаган ишти менин досум Улукбек Карыбек уулу аткарып койду. Жана Идрис Исаков аткарып койду. Анткени мамлекеттик органдар өздөрү ордунан көтөрүлүп, элдин аразына кирип, ошолор менен күрөшмөйүнчө коррупцияга батып кеткен мекемелер менен. Больница болобу, контор аппараты болобу, райондук акимдин орундугу болобу, губернатордун орундугу болобу, иши кылса кимизи болсун, сот болобу, адвокат болобу, прокурор болобу, бардыгын ушул өздөрү элдин аразына кирип, ошолор менен күрөшмөйүнчө, ошолор күрөшпөгөндүгүнүн себебинен бүгүн биздин коомчулугубузда биздин кесиптешибиз Улукбек Карыбек уулу менен Идрис Исаков агабыз элге чыгып, эл менен иштешип атат. Бул иштешкендиги бирден бир себеби эмне десе, элибиздин келечеги үчүн туугандар. Алар өздөрүн хайп кармап, алар өздөрүн элге таанытып, жылдыз, популярный болуш үчүн эмес, элибиздин кызыкчылыгы үчүн туугандар. Келечек муун үчүн ошондой иштер болуп атат. Улукбек Карыбек уулу экөөбүз 2009 жыл коомдук ишмер, тележурналист Мыктыбек Арыстанбек агайыбыздын колунда чогуу окуганбыз. Андан кийин биз Москвага кетип калдык, миграцияга. Бул жигит Кыргызстанда калып, ушул кесипти толук аткарды. Толук аяктады, иштеди, мээнет кылды. Кээ бирөөлөрдөн уруш укту, кээ бирөөлөрдөн жакшы сөз укту. Иши кылса, мына эли журтубузга ушундай кызматтарды кылып жүрөт туугандар. Бүгүн Улукбек Карыбек уулун шыбап аткандар, каралап аткан туугандар эмне үчүн ушундай кылышып атат билесиздерби? Алар өздөрүнүн жүздөрү ачылып калгандыгынан, чыдабастан
атышып ошо атышкан жерлерине калемпир сүртүлгөндүгүнүн себебинен эмне кылып атат? Улукбек Карыбекулун Facebook'tan жамандап сотко беребиз, отко беребиз деп коркутуу, үркүтүү, анын коопсуздугуна дагы зыян жеткизебиз деп өздөрүнчө WhatsApp группаларды түзүшүп, иши кыза спортсмендерди салып, аны майып кылабыз дегендер да маалыматтар жетип турат туугандар. Биз ушундай улдарыбызды коргоп сактап, жемкорлордун жемине таштабастан сактап алыштык үчүн биз дайым ынтымакта, биргеликте иш кылышыбыз керек. Болбосо жемкорлор баягы өзүнүн кесибине таянып, мансабына таянып, текеберленген надандар Улукбектин да түбүнө жетип коюшу мүмкүнбү десем мүмкүн туугандар. Буга далил Улан Эгизбаев. Канчалаган коррупциянын жүзүн ачты, канчалаган Кыргыздын келечеги үчүн күйдү. Ушул инсанды дагы ушундай коркутуулар болгон, үркүтүүлөр болгон, жана аягында эмне болду? Сууга чөгүп, бул дүйнө менен коштошуп кетти. Өзүнүн ажалы менен. Ушундай улдарыбыз чыккан учурда биздин кайдыгер эл бир аз ойгонуп, колдоп турдак, коргоп турдак. Албетте аны бир душмандын колуна таштап кое турган эл эмеспиз. Өзүбүздүн эжелерибиз, өзүбүздүн ошол врачтарыбыз акчага үйрөнүп калган, элдин үстүнөн акча жеп үйрөнүп калган жемкорлор каралатып атат, заказ кылышып атат, тагыраак айтканда. Бирок биз ошондойлордун колуна таштабастан, мына ошондой жемкорлорго жок дегенде бир мекендеши катары, замандашы катары эскертип коелу. Эй жемкорлор, силердин Улукбекти каралап, аны сотко берем, отко берем, спортсмендерге урдуруп, майып кылдырам, анын туугандарын больницага оруп келип калса каратпаймын дегендер, силер адашасыңар. Силер адашасыңар. Анткени силер өзүңөрдүн кесибиңерге таянып, элдин үстүнөн акча жеп, элдин бактысына балта чабып, канчалаган наристелердин өмүрүнө бул дүйнө менен коштошуна себепкер болуп, кайдыгер шалакы мамиле кылып карабай, иши кыза кыянат кылгандыгыңар үчүн биринчи мыйзам астында, ал эми акыретте Кудайдын астында жооп бересиңер. Жооп бересиңер. Бир эле силер эмес, бардыгыбыз жооп беребиз. Кылган жаман иштерибиз үчүн жооп беребиз. Ал күн алыс эмес. Эгер бул акырет күнүн унута турган болсо, мыйзамды тоготпой аткан болсо, анда ал адамды Кудай уруптур туугандар. Ал адамга сөз жетпейт. Бирок Улукбектей балдарыбызды, Улукбектей Кыргыздын керегине жаралган жигиттерибизди биз дайым колдошубуз керек, коргошубуз керек, и дуктан берип турушубуз керек. Мен айтат элем, Улукбек, досум, кесиптешим, сенен сураныч. Сен бул дүйнөдө бир гана Кудайдан корк. Жана мыйзамды сыйла. Жана элиңе адал кызмат кыла бер. Мындай акмактардын жүзүн ач. Элге жеткир. Бийлигибизге жеткир. Бийлик албетте көрүп турат. Мына ошолорду кайра ошондой местазына орундугуна отургузбаш керек. Керек эмес. Андай кыянатчылар. Антына турбаган надандар биздин Кыргызстанга керек эмес. Ушундай фактылар менен жүзүн ачып көрсөтүп турса, саламаттыкты сактоо министрлиги эмне деп былжырап атат туугандар. Эгер силер врачтарды ушундай десеңер, анда биз ооруп калсак ким карайт? Алар чет мамлекетке чыгып кетсе, ким алардын ордуна иштейт дейт. Силер айлыктарын көтөрүп койгула. Мына ошондо жанагы арам акча менен үй бүлөсүн багып аткандар айлыгы көтөрүлсө элдин акысын жебейт. Элдин энелерин ыйлатпайт. Жаш наристелерди сыздатпайт. Бул сөзүбүз менен бардык врачтар, бардык мекеменин кызматкерлери, бардык ишкерлердин бардыгы коррупцияга батып кеткен дегенден алыспыз. Бирок кээ бир жерлерде жетекчилер, врачтар эмне кылып атат? Өзүнүн кесибине таянып, элдин үстүнөн акча жасап атат. Биз ошолорду айтып атабыз. Элинин ден соолугун сүйгөн
медайымдар, врачтарды биз дайым жүрөгүбүздү колубузга коюп сыйлап урмат кылып таазим кылабыз. Анткени коронавирус болгон учурда Кыргыздын келечеги үчүн, Кыргыздын эли үчүн, Кыргыздын ден соолугу үчүн, элинин ден соолугу үчүн ушулар күйдү. Ден соолугун, өмүрүн тоокелге тигип, красный зоналарга кирип, ошол жерде вирус менен күрөштү. Биз алар үчүн таазим кылабыз. А бирок ошол кесиптерине таянып, элдин үстүнөн акча жеп, 6 жашка жете элек балдардын үстүнөн акча жеп, 40 чыга элек балдардан акча жеген акмактарды айтып атабыз. Сөз ошолорго тиешелүү. Мекенин сүйгөн, динин сүйгөн, кесибине жоопкерчиликтүү мамиле кылгандарды биз дайым сыйлайбыз, урмат кылабыз, ишиңерге ийгилик дейбиз. Мына ошону туура түшүнүш керек. Улукбек Карыбек уулу Идрис Исаков Кыргыздын келечеги үчүн жакшы иштерди кылып аткан биздин журналист агаларыбыз, досторубуз. Аларды биз колдошубуз керек, коргошубуз керек и дайым дуктан берип турушубуз керек. Элибиз үчүн, динибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн, келечегибиз үчүн Улукбек Карыбек уулу, досум, чарчаба. Ишиңе ийгилик. Кара ниет, бакылдар, жемкорлор эмне деп шыбабазын, сени биз жакшы билебиз. Сен дайым элибиз үчүн, мекенибиз үчүн, динибиз үчүн күйгөн уулдардын бирисиң. Ден соолукта бол, үй бүлөңө бакыт каалайм, ишиңе ийгилик. Мындай иштерди шаарларда барып кыдырып, дагы токтобостон элге жарыя кылып иштей бер. Биз сени мененбиз.